Пирамида көрсөтүүсү ардактуу телекөрүүчүлөр түз эфирдебиз. Биз бүгүн экстремалдуу эс алуу деп эфирибиздин темасын тандап алып, эфирибизди улантып, жана бизге келген коноктор да мына ушуга байланыштуу. Дагы бир конокторубуз келип калган, тааныштырсак, Борбор калабыздагы К2 спорттук клубунун өкүлдөрү бизде конокто. Ислам Каримов жана Асель Эркинбекова. Кутман менен. Саламатсыздарбы? Таңкы мааңыздар кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Рахмат, жакшы бардыгы. Биз бүгүн мына ушул экстремалдуу эс алуу деп темабызды тандап алдык. Сиздерге эс алууда мына ушундай экстремалдуу эс алуу түрү жагабы? Ооба, биз скалодромдо иштейбиз. Өзүңүздөр да эс аласыздар скалодромдо. Дагы башка кандай түрлөрүн жактырасыздар, кандай түрлөрүн билесиздер? Экстремалдуу эс алууну. Экстремалдуу эс алуулардан парашют менен түшүү деп ойлойм. Ошондой эле мисалы скалодромдо скутер менен ошондо бир аз экстремалдуу болот. Анан ошондой эле биздин негизи клубда скалодром деген нерсе бар. Ошол жака да көптөгөн спортсмендер келет, мындай жөнөкөй элдер келип дагы эс алып кетишет. Чыгып, дуалга чыгып, убакыт өткөзүп кетишет. Андан жакшы, сиздер ушул скалодром менен канча жылдан бери алектенесиздер өздөрүңүздөр? Ачылганына канча болду сиздер? Ачылганына быйыл биз жазында 10 жылдыгыбызды өткөрдүк. Ошого карата 10 жыл болуптур скалодромго. Эң негизи бул Бишкектеги эң бийик скалодром деп саналат. Ички скалодром бийиктиги 12 метр, сырткы скалодром да бар, ал 14 метр. Эң сонун. Ал эми биз ардактуу телекөрүүчүлөр сиздерге мына ушундай К2 скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Албетте биз узаткан суроого эң алгачкы болуп жана туура жооп узатсаңыздар, мына ушундай К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Ал эми биз суроону кайталап өтсөк, суроо жөнөкөй, изденип аракет кылып көрсөңүздөр, мына ушундай К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын утуп алууга мүмкүнчүлүк бар. Биз суроону кайталап өтсөк, дүйнөдөгү эң бийик скалодром кайсыл жакта жайгашкан деген суроо. Эгер алгачкы болуп бизге экранда турган WhatsApp каналыбыз аркылуу туура жооп узаткан болсоңуз, мына ушундай К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Чамдаңыздар. Биз сиздерди чыдамсыз менен күтөбүз. Ал эми биз маегибизди улантсак, скалодромдун кандай түрлөрү бар? Мисалы, билишимче көптөгөн түрлөрү бар экен да. Анын баягы оорчулугуна, кыйынчылыгына, жеңилдигине жараша. Ошолор жөнүндө тагыраак айтып кетсеңиздер. Какие виды? Кандай түрлөрү? Ыңгайлуу тилде сүйлөй бериңиз, сизге ыңгайлуу тилде. Бир, получается, кыйын. На сложность, получается. На скорость. Ну, эки вид. Скорость и сложность. Көбүнчө кадрлар кайсыл түрү менен баягы алектенишет? Скорость. Жакшы. Негизи бул скалодромдордун курулуусу бул чоң мегаполистерде жашаган альпинизм, тоо туризмине кызыккан саякатчыларды машыктыруу үчүн курулган болуш керек. Ооба. Бизде негизи биздин скалодром бардык стандарттарга карата жасалган. Ошондуктан бардык ошо скалодромдун жана федерация скалолазания бар. Именно биздин скалодромго келип жанагы состязание. Таймашууларды өткөрөт. Анан ошондой эле башка өз спортсмендер да келип, өздөрүнүн жана страховкасы менен келип, өздөрү да скалодромго чыгып, бир сырайын өтүп кетишет. Демек, сиздер дагы өзүңүздөрдүн спорттук клубуңузда таймашууларды өткөрүп турат экенсиздер. Ооба, негизи бул жазында болуп турат. Алар да категорияларга бөлүнөт. Кичинекей балдар бар, 7 жаштан 14 жашка чейин өзүнчө таймашуулар болот. Анан ошондой эле чоң кишилер дагы келип. Мисалы, быйыл дагы таймашуулар болду. Ал жакта дагы чет өлкөдөн келген дагы спортсмендер да катышты.
Таймашууга бир гана спортсмендер эмес, жөнөкөй кардарлар дагы өздөрү катыша берсе болобу? Катышса болот, бирок жаңы келгендер эмес, эми Бир 1-2 нече жылдан бери алектенип алектенип келгендер, алар да катышса болот. Абдан жакшы. Түшүнүктүү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз суроону кайталап өтөлү. Дүйнөдөгү эң бийик скалодром кайсыл жакта жайгашкан жана бийиктиги канча деген суроо. Эгер туура жооп узаткан болсоңуздар, К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Бизге WhatsApp каналыбыз аркылуу жооп узатыңыздар. Эми биз маегибизди улантсак, мына ушундай скалодром, дагы башка сиздердин спорттук клубда кандай машыгууларды жана кандай түрлөрү бар эс алуунун? Дагы биздин спорт клубда негизи бул тренажерный зал, машыгуу залы. Каалагандар келишет, чоң кишилерден. Ошондой эле теннисный корт бар. Чоң теннис менен машыгышат, бирок ал жабык, закрытый. То есть жайында эмес, в основном кышында келип ошоктон ойноп кетишет. Ушул залдык скалодром биздин Борбор калабыз Бишкекте канчалык деңгээлде өнүккөн? Канча, мисалы үчүн, бизде өзүбүздүн кыргыз эли барабы же башка чет жактын элдери барабы? Айта кетсем, акыркы жылдары азыр көп эле адамдар машыгып алектенип башташты. Бирок жаңы ачылганда аябай аз адамдар, бир таанышчы, буну билишчи, кээ бирлер түшүнбөшчү, эмнеге ачкансыңар, ушул өнүгүп кетеби депчи. Бирок өнүктү, азырынча уже кардарларыбыз да көбөйдү. Башка жерлерде да мындай байкап көрсөк, развлекательный центрлерде да кичинекей балдарга атайын жазышат экен. Жакшы. Түшүнүктүү. Ал эми бизге жооптор келүүдө, бирок мен туура жоопту жолуктура алган жокмун. Жоопторду четинен окуй кетсем, кээ бирөөлөр Англияда деп атат, Голландияда деп атат, бийиктиги 37 метр. Дагы да ойлонуп көрүңүздөр, ардактуу телегөрүүчүлөр. Дүйнөдөгү эң бийик скалодром болгондон кийин 37 метрден да бийигирээк болушу мүмкүн. Андыктан дагы да болсо изденип, туура жооп менен бизге байланышка келиңиздер. Биз К2 спорттук клубуна чакыруу баракчасын утуп алыңыздар бизден. Биз маегибизди улантсак, Ислам, айтсаңыз, ушул скалодромго чыгуу үчүн эмнелер шартталат? Мисалы, ден соолук начар болгондор, кан басымы төмөн же жогору болгондорго болобу чыгууга? Болот. Канча ушул скалодром менен алектениш үчүн канча даярданыш керек? Ушундай подготовка керек эмес. Дароо бары эле үйрөнүп кетсе болобу? Тиякта коопсуздук эрежелери сакталган, тиякта машыктыруучу көрсөтүп турат, Эң сонун, Аселайым, элдин баарын кызыктырган суроо, 1 саатка же болбосо бир чыгып түшүүгө, мына ушул скалодромго чыгып түшүүгө баасы канча турат деген суроо элдин баарын бүгүнкү күндө мына ушул суроо кызыктырат. Бир чыгып түшкөн эмес, вообще бир занятиясы, разовое занятие 300 сом болот. Ал 1,5 же 2 саат примерно болот. То есть эң башынан биринчи машыктыруучулар эң оңоюнан көрсөтүп башташат. Кийин уже эгерде бийиктиктен коркпосо адам, то уже канча нече жолу үйдө чыгып кайра түшүп келмесе болот. Ошо баары 300 сом болот. Сонун, бизге дагы да болсо жооптор келүүдө. Суроону кайталап өтөйүн мен, ардактуу телегөрүүчүлөр. Туура жоопту биз күтөбүз. Дүйнөдөгү эң бийик скалодром кайсыл жакта жайгашкан деген суроого жана бийиктиги канча деген суроого туура жооп алгачкылардан болуп узаткан телегөрүүчүгө биз К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Чамдаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, убакыт абдан кыска, убакыт аз. 2 кишилик чакыруу баракчасын утуп алыңыздар. Бизде мына ушул К2 скалодромунун спорттук клубунун өкүлдөрү келген, биз алар менен маегибизди улантсак. Скалодромго мисалы чыккан тепкичтери, кармагычтары эмнелерден жасалган? Баарына кызык болсо керек. Пластиктен жасалат. Аларды да атайын заказ кылабыз. Сайттардан издеп, кайсылар бизге туура келсе ошолорду заказ кылып алдырып, ошолорду анан машыктыруучулар өздөрү жол тандап, жолдорду түзүп, анан орноштурушат. Ошо скалодромго чыгуу канча убакытты баягы талап кылат?
Мисалы Бир чыгып биринчи түшүүгө канча биринчи убакыт жолу ошого чыгып жаткан адамга канча убакыт керек? Биринчи жолу сколько примерно? Жок. Ну, чтобы подняться и спуститься примерно. Жанаечка. 2-3 минут. 2-3 минутада ал жогору жака чыга алабы? Ооба. То есть Демек- страховка берилет. Машыктыруучу ана ылдый жакта эмет турат да, подсказка кылып, анан ошентип каякта бутун каяка коюш керек, каяка коюш керек деп пат чыгып ошентип үйрөнүп алышат. Бул скалодром менен алектенген киши өзүнө ден соолугуна балким кандай пайдаларды ала алат? Стресстен арылат балким, дагы жана башка. Ар кандай кээрлер ооба стресстен эми спорт менен машыкканда көбүнчөсү ошо кандай айтсам өзүн мындай бош сезип Арыктап. арыктап скалодромдо негизи баардык дененин баардык Кыймылга керек. кыймыл аракеттери эметет. Ошондуктан аябай пайдалуу деп ойлойм. Ошо скалодромго чыгуу үчүн сөзсүз түрдө адам баласынын баягы колунун булчундары жана бутун булчундары дагы аябай күчтүү болуш керекпи? Күчтүү Талап болуш керек, кылынат. бирок мисалы 7-8 жаштагы балдар келишет, алар деле биринчиден эми бир аз кыйыныраак болот, бирок 2-3 жолу келишкенден кийин уже бир аз көнүп калышат. Анан чыгып түшүп ошентип. Скалодром кичинекей балдарга жана чоңдорго деп өзүнчө бөлүнөбү? Мисалы бийиктигине жараша же баягы тепкич кармагычтарына ошойбу жеңилдик болобу? Бөлүнөт. Эгер мисалы балдар бийиктиктен аябай коркушат, ошондуктан биз аларды аябай өйдө көтөрбөйбүз. Мындай эле кандай айтсам, где-то 5-6 метрге үйрөтүп, анан кийин уже көнүп калгандан кийин дагы өйдөрөөк чыгып баштырат. Сиздердин спорттук клубуңуздарда канча түрү бар скалодромдун? Скалодромдун ошо ички скалодром, ошондой эле болдеринг деген бар. Ал дубалга чыгышат. Анан летний скалодром бул сыртта жайгашкан. Ошо болдеринг жөнүндө тагыраак айтып кетсеңиз, ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Узун эмес просто. 4-5 метр. Кыскараак болот. Без страховка. Коркунуч жаратпайбы ал эгерде өзүнүн баягы сактоочу эмелери жок болсо? Канаттар бар. Түшүнүктүү, абдан жакшы. Асель айым, негизи мына ушул альпинисттер жана тоо спорттор менен алектенген кишилер жашоодо максат коюу жана мына ошондой өйдөгө алдыга умтулууну билген мындай кыйын кишилер болушат деп коет да. Сиз өзүңүз мына ушул жумуштан кийин же эс алууда өзүңүздөрдүн скалодромго чыгып эс аласыздарбы сиздер өзүңүздөр? Чарчаганда. Кээде болот, ооба, эгер бош убактыбыз бар болуп калса, бир сыра чыгып, эми башкача айтканда адреналин аласың да. Ошондуктан аябай жакшы нерсе ал дагы. Сонун бизге аябагандай көп жооптор келүүдө, бирок мен туура жоопту кезиктире алган жокмун. Кайра эле Кытайда, АКШда, Нидерландияда дейт. Мен суроону кайталап өтөйүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дүйнөдөгү эң бийик скалодром кайсыл жакта жайгашкан деген суроону узатканбыз. Жана бийиктиги канча деген суроо. Эгер туура жооп алгачкылардан болуп туура жооп берген болсоңуздар, биз К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде убакыт аябагандай аз. Утуп алыңыздар, негизи айтып коет, сатып алгандан көрө утуп алган болсо жакшы деп чамдаңыздар. Ал эми бизде мына ушул спорттук клубдун өкүлдөрү мейманда, биз алар менен маегибизди улантсак. Ооба. Скалодромдо мисалы чыгып жатканда ар кандай трюктарды жасаса болобу? Мисалы көптөн бери машыгып келгендер тажрыйбалуу кишилер кантип чыгышат? Бат чыгышат балким. Бат чыгышат. Алардын да растяжкасы жакшы болот. Ошондуктан бир зацептен экинчи зацепке бат эле жетип алышат. Мисалы бир жылы биздин көптөн бери машыгып келген кардарлар бий чыгарышкан да, танго деген музыка менен ошо 3 кыз чыгып бийлешкен да, башкача айтканда ар кайсы трюктөрдү көрсөткөн. Абдан жакшы. Аны да биздин сайтта К2 сайтында көрүп алсаңыздар.
Андан соң Сиздерди спорттук клубду издеген кишилер кайсыл жактан таап алышат? Шаардын кайсыл биздин клуб Жал микрорайонунда жакыныраак жайгашкан. Адреси Бакаева 121, Ахунбаева көчөсү менен кесилишет. жана интернет баракчаларын тапса болот. Интернет баракчалары Facebook, Instagram, Одноклассниктерде да барбыз. Жана биздин сайтыбыз k2.kg. Эң сонун ал эми бизге туура жооп келди. Туура жоопту тапкан биздин абонент менен жарыялап өтсөм, аягы 59-51 менен аяктаган абонент. Биз сизди куттуктайбыз. Дүйнөдөгү эң бийик скалодром Швейцарияда жайгашкан деген жоопту. Куттуктайбыз. Мына ушул абонент бизге узатты, алгачкылардан болуп. Куттуктайбыз сизди, бизге кайра байланышыңыз. Биз сизге К2 спорттук клубунун скалодромуна 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Келип алып кетсеңиз болот. Эфирден соң бизге байланышка чыгыңыздар. Биздин адистер сиздер менен сөзсүз байланышат. Асель, Ислам, сиздерге чоң рахмат. Таң эрте бизге мына ушул экстремалдуу эс алуунун түрүн биздин телегөрүүчүлөргө айтып, жана дагы биздин телегөрүүчүлөрдү чакырып кеткениңиздер үчүн. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге.